Саламатсыңарбы, урматтуу окуучу достор. Бүгүнкү тарых сабагыбызды окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 5-класстары үчүн арнайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Байыркы Финикиянын цивилизациясы. Даярсыңарбы? Анда кеттик. Финикия байыркы мамлекет. Ал Жер ортолук деңизинин чыгыш жээгин бойлой, азыркы Ливандын аймагында жана Сириянын бир бөлүгүндө жайгашкан. Биздин заманга чейинки 13-кылымдан 8-кылымдарга чейин өкүм сүргөн. Борбору Сидон шаары, кийинчерээк Пир шаары болгон. Финикиянын чарбасы жана финикиялыктар эмне менен кесиптенгендиги силерге кызык болсо, кийинки маалыматка көңүлүңөрдү бурабыз. Финикиянын калкы узак мезгилдер бою көчмөн турмушта жашаган. Алар балык кармап жана мал багып күн көрүшкөн. Алгач чочкону, кийинчерээк ири мүйүздүү малдарды колго үйрөтүшкөн. Унаа катары букаларды пайдаланышкан. Кийинчерээк дыйканчылык жана багбанчылык менен алектенишкен. Дыйканчылыкта финикиялыктар буудай, арпа жана таруу өстүрүшкөн. Ал эми багбанчылыкта болсо жүзүм жана зайтун дарагын өстүрүшкөн. Анын түшүмүнөн алар олив майын алышкан. Ливан тоосунун капталдарында болсо жасалма сууга тиштерин же ирригациялык системаны пайдаланышкан. Ошол эле мезгилде кол өнөрчүлүк өнүккөн. Жибектен кездемелерди токушкан, айнек иштетишкен, чопо идиштерди жана коло буюмдарын жасаган, металл иштетүүнү жакшы жолго коюшкан жана соода жүргүзүшкөн. Бул жерде жашаган уруулар байыртадан эле жыгач иштетүүнү билишкен. Финикиялыктар кедир жыгачынан кемелерди жасашкан. Кемелердин 2 тибин. Алар жүк ташуу үчүн тегерек кемелерди жана согуштук максатта узун кемелерди колдонушкан. Биздин заманга чейинки 1200-800 жылдары финикиялык цивилизация гүлдөп өнүккөн. Финикияда деңиз соодасы жакшы өнүккөн. Финикиялык кыштактар акырындык менен шаар мамлекеттерге айлана баштаган. Өзгөчө Сидон, кийин Пир шаарлары соода өнүктүрүүгө ыңгайлуу болгон. Биздин заманга чейинки 2-миңжылдыкта Финикия шаарлары менен Египеттин ортосунда соода байланыштары түзүлгөн. Ал эми биздин заманга чейинки 1200-жылы финикийлердин соода иштери жакшы жолго коюлуп, ал абдан өнүккөн. Финикиялыктар кулдарды сатып алып гана тим болбостон, аларды деңиз жээгиндеги кыштактарда жашаган адамдарды айла-мал менен уурдап кетүүдөн да кулчулукту пайда кылышкан. Алдынан чыккан кемелерге каракчылык менен кол салышкан. Биздин заманга чейинки 2-миңжылдыктын аягы, 1-миңжылдыктын башында финикиялыктар мыкты кеме жасоочулар жана деңизде сүзүүчүлөр болушкан. Алар өздөрүнүн кемелерин менен бүткүл жер ортолук деңиз аркылуу Атлантика океанына сүзүп чыгышкан. Финикиянын шаарлары катары Тир, Сидон жана Бибил шаарлары эсептелинет. Алар Финикиядагы эң чоң шаарлар катары эсепке алынган. Ошол эле мезгилде биздин заманга чейинки 12-кылымда Кипр аралы менен Кичи Азиянын жээктеринде Кадис жана Утико колонияларын негиздешкен. Финикиялыктар андан кийин
Сардания жана Мальтаны колониялаштырып, Сицилияга финикиялыктар Палермо шаарын негиздешкен. Ошондон улам биздин заманга чейинки 1500-жылдары Түндүк Африка, Испания жээктеринде, Сардиния жана Сицилия аралдарына чейин жетишкен. Биздин заманга чейинки 10-9 кылымдарда Финикияда Тир Сидон падышачылыгы жашаган. Ал эми финикиялыктардын дүйнөлүк цивилизацияга кошкон эң чоң салымы бул алфавиттин ойлоп табылышы болгон. Бул алфавиттик системадагы жазуунун эң байыркысы катары эсепке алынат. Соданын жүрүшүндө тез жазуу талап кылынган. Иероглифтер менен клинопистер тез жазууга ыңгайсыз болгон. Финикиялыктар египеттиктердин тажрыйбасын пайдаланып, биздин заманга чейинки 2-миңжылдыкта 22 тамгадан турган тыбыш жазуусун ойлоп табышкан. Финикиялык тамгалар нерсенин аталыштарына жараша пайда болгон. Мисалы, алардын биринчи тамгасы алеф өгүздүн башы, бет үй деген сөздөн алынган. Мына ушул башкы 2 тамгадан улам алфавит же болбосо алипе деген ат келип чыккан. Жаңы тамганын пайда болушу менен жазуу иштери бир топ жеңилдеген. Финикия жазуусу биздин заманга чейинки 2-1 миңжылдыкта финикиялыктардын жер ортолук деңиздин жээктериндеги колонияларына, андан ары бүтүндөй жер жүзүнө тараган. Мына ошентип финикиялыктар ойлоп тапкан алфавит тарых барактарында эң алгачкы алфавит катары кала берген. Ал эми Финикия мамлекети биздин заманга чейинки 8-кылымда Ассирия падышачылыгынын басып алуусунан улам өз жашоосун токтоткон. Бүгүнкү сабагыбыз мына ушулар. Кийинки сабакта